Алгачкы фразалар мүмкүн болсо бу деген түшүнүксүз сөздөр эмес, мүмкүн болсо саламатсызбы, мен паланча, ушундай сунушум бар эле, ушундай суроолорум бар эле, сизге мага 5-10 мүнөт убакыт бөлө аласызбы деп так айтып, мындай эмес, саламатсызбы, мен ушундай сунушум бар эле, бирге көрүп коесузбу, деп уктап калайын деген же түшүнүксүз фразалар менен сүйлөшүш керек экен. Эгерде андай сүйлөсөк, бул ким өзүм, эмне мага мындай сүйлөп атат, мени түшүнсүн деген ой барым жок, мен эч нерсени түшүнбөдүм деп ал напрягация этип, сиздин эмне дегениңизди түшүнгөн аракет кылып отурбайт экен. Андыктан мүмкүн болсо алдын ала даярданып, алгачкы фразаларыңызды даярдап алсаңыз жакшы болот экен, так сүйлөш үчүн. Көз аркылуу контакт. Мына кээ бир адамдар менен сүйлөшкөндө жерди карап, же асманды карап сүйлөйт. Бул эмне? Бул өзүнө өзү ишенбегендин белгиси жана сөзүнүн даяр эместиги, оюнун бир жерде эместигинин белгиси. Андыктан сиз оюңузду бир жерге жыйнап, кайра карай мүмкүн болсо жолугушканга чейин репетиция кылып кайталап сөздөрүңүздү так кылып, анан кийин жолугушсаңыз жакшы болот. Анан мүмкүн болсо көзгө карап сүйлөңүз. Көзгө карап сүйлөгөндө бул мына ар бирибиздин көзүбүздө, ар бирибиздин көз карашыбызда өзүнчө мындай бир адамдарды өзүнө тарта билүү жөндөмүбүз бар да. Эгерде биз көзгө карап сүйлөсөк, көзгө жүзүнө карап сүйлөсөк, эгерде көзүбүздү бекитип сүйлөсөк, анда биз ууруга окшоп көрүнөбүз, же өзүбүзгө ишенбеген, же биз өзүбүздүн сөзүбүз мындай өтүмсүз сөздөй болуп калган экен. Андыктан биздин сөз жана кызыксыз болуп калат экен. Мисалы үчүн мен айталы, сиз менен жолугушканда мен жерди карап сүйлөшсөм, сиз менин сөзүмдү уга албайсыз да. Мен муну көпчүлүк жолугушууларда бетме бет үйрөтүүдө көбүнчө ушуну көрсөтөм. Мына мен азыр оң жакта алып, сол жакта алып сүйлөйүнчө, жа 5-10 мүнөт мени угасыңбы, же бир аз угуп туран укпай каласыңбы десем, көпчүлүк мен укпай калган дейт. Дал ошондой эффект болот экен. Андыктан дайым жүзгө карап сүйлөңүз, адамдын жүзүнө карап. Алгачкы кадамдар уверенно болсун, мүмкүн болсо эки жакка баскан турганыңызда уверенно болуп, ал үчүн эмне болуш керек? Ал үчүн сиз көптөгөн жолугушууларды өткөрүшүңүз керек болот, көптөгөн адамдарга сунуш жасашыңыз керек болот. Ошондо гана сизде уверенность пайда болот экен. Андыктан башында уверенность болсо, эч кайгырбаңыз, мүмкүн болсо репетиция кылыңыз. Клиенттердин алдында эмес, мүмкүн болсо достордун, тааныштардын жана башка жакындардын астында репетиция кылыңыз. Ошондо сиз кардар менен жолукканы, адам менен жолукканга чейин даяр болуп калат экенсиз. Кийинкиси, атын айтып кайрылыңыз. Ар бир адамдын өзүнүн аты өзүнө таттуу болуп сезилет жана өзүнүн атын укса жылуу болот экен. Бул мамилени жылуу болот экен. Андыктан сиз мүмкүн болсо атын жаттап калган аракет кылыңыз, атын айтканды аракет кылыңыз. Атын айтыңыз дегенде мен ар бир кадам сайын айтыңыз деген жокмун. Сөздүн мисалы үчүн 30%, 25% учурда сиз атын айтып, анан кайрылып, анан сүйлөңүз, мүмкүн болсо. Бирок ар бир сөзүңүзгө атын кое берсеңиз, анда подхалимге окшоп көрүнөсүз, анда сизди тескерисинче жаман көрөт. Анан жаттап кала албасаңыз, менде да ушундай жаттап калуу жөндөмү өтө начар. Мен ассоциация жасайм. Эжемдин атына окшош экен, абжемдин атына окшош экен, менин классташымдын досу бар, ошонун атына окшош экен, коңшу эжемдин атына окшош экен деп жана башка ассоциация кылып койсоңуз, оңой эсиңизде калат. Кол кармашып учурашуу, мына мүмкүн болсо адамдар менен контакт түзүп атканда сиз мына кол кармашып учурашкан аракет кылыңыз. Өзгөчө кыздар менен кыздар, эркектер менен эркектер. Эми эркектер менен кыздар менен кол кармашып учурашса, бул кээ бир учурда туура келет, кээ бир учурда ыйманга туура келбей калат. Андыктан бул жерде этият кылып карап, адамга карап, мүмкүн болсо кол сунат экенсиз, таанышып атканда. Эми алгачкы мына контакт түзүүнүн максаттарынын бири дагы ишенимге кирүү дедик, ишеним пайда кылуу, жана алгач өзүбүздү сатуу. Эми бул боюнча сиз мына илештирүүчү сөздөрдү айтсаңыз жакшы болот экен. Сиз башында мына адам менен сүйлөшкөндө, сиз кимсиз өзүңүздү сатышыңыз керек экен. Мен киммин, менин сизге кандай пайдам бар деген суроого жооп беришиңиз керек экен. Андыктан ошол адам менен таанышып атканда сиз 1 мүнөттүк презентация айтышыңыз керек экен. Кандайдыр бир илештирип калчу сөздөр экен. Сиздин 1 мүнөттүк презентацияңызда адам эгерде кызыгып калса, сизди калган сөзүңүз угат. Эгерде кызыкпай калса, калган сөзүңүз дагы кызыксыз болуп калат экен. Андыктан мүмкүн болсо 1 мүнөттүк презентацияңыз сиздики дайым даяр болуш керек экен. Жана ал сиз менен сүйлөшкөндө, мен бул менен тааныш болсом, бул менен сүйлөшсөм, бул кишинин мага кандай пайдасы тиет деген суроого жооп алыш керек. Аны сиз ошо жеке жолугушууда ушундай пайдасы, менин ушундай сизге пайдам тиет деген суроого жооп айтышыңыз керек экен. Ошондо ал адам сиз менен дагы сиздин сунушуңузду укканга аракет кылат экен. Демек сиздин биринчи фразаңыз: саламатсызбы, менин атым паланча, мен Фаберик компаниясында сулуулук, жеңил уборка темасында консультант адисмин. Эгерде сиз продукция аркылуу иштесеңиз, эгерде сиз продукция кызыктырып отуруп анан группа түзсөңүз, анда ушул жол менен айтсаңыз болот экен. Мен үйдөн отуруп интернетте кошумча иштеп 20-30 миң сомго чейин акча табышка үйрөтөм, жардам берем деп айтсаңыз болот экен. Кийинкиси: мен жакшы акча табыш боюнча адисмин. Эгерде уже жакшы акчага чыгып аткан болсоңуз. Мен жаштарга тобокели жок, нолдон бизнеске баштоого жардам берем. Шарт түзөм бизнес баштоо үчүн. Мен айрыкка иштегендерге тобокели жок, өз бизнесин баштоого жардам берем. Өз ишин таштабай туруп кошумча бизнес баштоого жардам берем. Ошол боюнча адисмин. Мен ишкерлерге интернет аркылуу кошумча бизнес ачууга, чет өлкөлөргө саякат алууга жардам берет экенсиз. Мен сулуулук, тазалык темасында консультантмын. Сизге менин жардамым тиеби тийбей билүү үчүн 2-3 суроо берсем болобу деп кийинки кадамга өтөт экенбиз. Бул мына сизге мисалдардын бири. Атак бул мини презентацияга кирбейт. Демек сиздин ушундай мини презентацияңыз мүмкүн болсо даяр болуш керек экен алдын ала. Адамдар менен жолукканга чейин сиз ушул мини презентацияны даярдап коюшуңуз керек ар кандай шарттарга. Мисалы үчүн жаштар менен жолукканда мына жаштарга ылайык шаблонуңузду айтат экенсиз. Ал эми айталы кожокелер болсо үйдөн отуруп дегенди айтат экенсиз, кожокелер менен жолугушуп аткан болсоңуз.
Ал эми сиз айталы азырынча билбесеңиз бул ким экенин, кайсы тармак, анда сиз мына суулук жеңил уборка темасында консультант дисим десеңиз болот, же болбосо айталы айлыкка же кошумча иштеп акча табууга үйрөтөм деп башкача мындай универсалдуу шаблон менен айтсаңыз болот экен. Шартка жараша сизде мүмкүн болсо 5-6 ушундай мини презентация болуш керек экен да. Ошол презентацияны мүмкүн болсо кайталап так айта турган болуп, машыгып коюңуз. Эми мына биз ушундай контакт түзүү жана башкалар боюнча мына маектешүү темасында айтып кеткенбиз. Телефон аркылуу адамдар менен сүйлөшүп, живой жолугушууда эмес, телефон аркылуу өзүбүздү кыскача тааныштырып, анан өзүбүздүн сунушубузду кыскача тааныштырып кетип, анан видеого кызыктыруу жолу мына ушул сабакты өткөнбүз. Ушул жерде да кошумча бул сабакка кошумча көрүп койсоңуз болот. Бул сабакты сиз көрүп атып, адамдар менен телефондо сүйлөшүүгө үйрөнүп каласыз. Эми кийинки да контакт түзүүнүн жолдорунун бири бул мына адамдар жөнүндө билүү, таанышуу жана өзүбүздү мына алардын свой чужой деген системасына өтүп, өзүбүздү аларга жакшы жактан көрсөтүү экен. Свой чужой деген бул кандай? Мына биз көрүп эле жүрөбүз, мына жердештик бар, айталы тууганчылык бар, ушулардын баары свой чужой деген система. Мисалы үчүн биз туугандарга, жердештерге бир аз болсо да көбүрөөк жылуураак мамиле кылган аракет кылабыз жана аларды капа кылбастан аларга мүмкүн болсо ар кандай арзандатуу жана жеңилдиктерди берген аракет кылабыз. Эмесе алар капа болуп калат. Свойлорго. Ал эми чужойлорго биз мындай көбүнчө ушундай түзгөн, бул бир эле кыргызда эмес, элдин көбүндө эле бар. Чужойлорго мындай жатыраак мамиле кылып, алысыраак мамиле болуп, жана ошондой эле анча сунуштарын көп кабыл бербейбиз. Эмнеге? Кичинебизде, жаш кезибизден бизге ата-энебиз тарбиялаган, чужойлор кимдир бир тааныш адам сага бир нерсени сунуш кылса, эч убакта алба колунан. Алар менен сүйлөшө бербей, алар бир жака чакырса барба деген бар. Ошол нерсе биз чоңоюп калсак да, бизде эмебизде калып калды. Ошондуктан көпчүлүк адамдар чужойлорго бир аз болсо да подозрение, ишенбестик мамиле кылып, аларды текшерип, анан кийин гана сүйлөшүп, анан кийин гана ачылат экенбиз, анан кийин гана алардан бир нерсе алат экенбиз. Андыктан сөзсүз түрдө башында свой болуп алган аракет кылыш керек экен, сүйлөшүп отуруп. Эми мына мисалы үчүн кантип билесиз? Сүйлөшүп атырып же анын башкалар менен сүйлөшүп атканын угуп, акцентин байкаган аракет кылыңыз, сөздөрүн байкаган аракет кылыңыз. Эгерде айталы алайлык болсо, сиз эмне кыласыз? Өзүңүз алайлыган болбосоңуз, анда айтаңыз, биздин жездебиз да алайлык деп койсоңуз, сиз түз болбосо да кыйыр жол менен, өтмө жол менен сиз ага свой болуп атасыз. Демек, көбүнчө байкасаңыздар керек, жаш кезде, мисалы үчүн сиздердин жалпы тааныштарыңыздар бар болсо, жалпы темаңыздар бар болсо, оңой жакындашасыздар. Жалпы тема жок болсо, не о чем говорить болуп, ал адам менен жакындаша албайсыз. Ошондуктан сиз мүмкүн болсо свой болгон аракет кылышыңыз керек. Ошон үчүн ар кандай илештирме, зацепкалар издеңиз. Мүмкүн болсо кочкордук болсо, мен да кочкордукмун, же апам кочкордук, апаңыз кочкордук болсо, кочкордук жана башка. Казак болсо, мен апам да казак, же айталы мен досумдун апасы казак деп койсоңуз, бул дагы кыйыр жол менен свой болуп алам. Биздин жалпы казактарыбыз бар экен дегендей мамиле болот экен да. Ошол себептен мына ушул ушинтип отуруп свойго кирет экенсиз. Сиз азыркы учурда окуйсузбу же иштейсизби же бала менен үйдөсүзбү деп сурап кичине таанышып атабыз. Айталы мен бала менен үйдөмүн десе, жакшы, балдарыңыз чоңуп калдыбы же азырынча кичинерээкпи дейткенсе, айталы мисалы үчүн кичүүсү канчага чыгып калды дейткенбиз. Эгерде кичүүсү 2 жаш болсо, биздин кичинебиз дагы эжемдин кичинеси же айталы жана башка досумдун кичинеси да 2 жашка чыгып калды. Азыр аябай таттуу, ширин мезгил, аябай сүйлөгөндөрүм ушундай десеңиз, мына сиздерде мына биздин жалпы наристебиз бар. Жалпы 2 жашар биздин кичинекей эркелеткен адамдарыбыз бар дегендей болуп, сиз свой болуп калдыңыз. Көрдүңүзбү? Ошондуктан сиз мүмкүн болсо жалпы окшош темаларды табып, ошо темада бир аз сүйлөшүүгө аракет кылыңыз. Комплиментта бул мамилени жылуулайт. Мүмкүн болсо комплимент көп жасаган аракет кылыңыз. Бул болсо мүмкүн болсо сизде адат катары болуп калыш керек. Эгерде сиз комплимент көп айта берсеңиз, адамдарга көп комплимент айтып көнүп каласыз дагы, адамдарды өзүңүзгө тез тарта баштайсыз. Комплимент айткан сайын адамдар бизге жылуулайт экен. Кандай гана бул баналдуу угулбаганы менен комплимент дайым иштейт. Болгону аны туура айта бериш керек, жана кечке эле айта бербеш керек. Ошол адамгач мүмкүн болсо туура келчү моментте айтат экенсиз. Бирок ал үчүн сиз көптөгөн адамдарга комплимент айтып отуруп үйрөнөт экенсиз. Комплимент айтканда сиз сырткы келбетин айтсаңыз болот, жумуш сапаттарын айтсаңыз болот, кыз болобу, эркек болобу, мисалы үчүн келбетине айтсаңыз болот. Эгерде кыз болуп туруп, эркектин келбетин айтсаңыз, бул жерде этат болот. Айтасыз, албетте, тескерисинче болгондо этат болуп айтасыз, түшүнбөстүк болуп калышы мүмкүн, Ал эми жумуш сапаттарда дайым айтсаңыз болот экен. Эми жумуш сапаттарында мисалы үчүн айталы, Азамат экенсиз уже айталы мына үйдө кожоке болуп турат. Азамат экенсиз уже 3 баланы өсүрүп койдуңузбу? Уже 10 жыл иштеп койдуңузбу банкта? Опытный, баалуу ишмер болсоңуз керек анда ишканаңызда, десеңиз, эми көп эле иштеп койдук дешет, бирок комплимент катары кетти. Иштеп калды. Ишкер экенсиз да, мен эми эле опыт алып баштадым, соода боюнча сизден опыт алып турсам болот экен, анча сурап, сизди карап, сизден үйрөнсөм болгудай экен десеңиз, бул уже жылуулады. Ал адам өзүн сизден жогору сезип комплиментти кабыл алды, Анан сөзсүз түрдө түз гана комплимент жасабастан кыйыр косвенный жасасаңыз да болот. Косвенный дегенибиз бул анын айталы офисине, анын жасаган иштерине, анын досторуна, анын командасына, анын айталы бизнестеги натыйжаларына айтсак болот экен. Бул дагы косвенный
кыйыр комплимент деп койсок болот экен. Ушуларды да колдонсоңуз болот экен. Эми сиз комплиментти мүмкүн болсо болгонун өтө көп айткандар көп деп ойлошуңуз мүмкүн. Андыктан мен да ошолордун бири болуп калам деген болушуңуз мүмкүн. Сиз мүмкүн болсо комплиментти искренне, чын жүрөктөн айтканга аракет кылыңыз. Чын жүрөктөн сиздин көз карашыңыз боюнча ошол сонун нерсе, ошону айтканга аракет кылыңыз. Ушул комплименттерди айтып отуруп, сиз өзүңүзгө оңой жакындатып аткан адам.